Кыргызстанда ар бир шайлоо өткөн сайын ага жаштар сөзсүз түрдө катышып кошулат. Бирок шайлоодон кийин эле белгисиз себептерден улам алар партиянын катарынан четке чыгып калат. Деги эле бизде саясий партиялар жаштарды алдоону качан токтотот жана партиялык квота эмнеге сакталбайт? Бүгүн биз мына ушуну талкуулайбыз. Эфирде ачык талкуу берүүсү анын алып баруучусу мен Альмира Абидинова. Жарым саат бою биз менен бирге болуңуздар. Анда эмесе азыр эфирди баштаардан алдын биз атайын интервью алдык эле Рустам Юсуповдон, Кыргызстан жаштар союзунун мүчөсү. Ошол видеого көңүл буралы, андан кийин талкуубузду баштайлы. Мыйзам боюнча жаштарга ошо жогорку кеңешке келүүгө 15% квота бөлүнгөн. 15% квота. 15% квота деген бул парламентте жок дегенде 20 жаш депутат отурушу керек болчу бүгүн. 120-нын ичинде. 120-нын ичинде 20сы жаш болсо, анда биз ошол айтып атпайбызбы, Кыргызстанда жаштардын саны 1.600.000 түзөт экен. Бул 33% ошо бүт элдин санынан 33% болот. Ошо 33%-тин өкүлдөрү ошо жогорку кеңеште болуш керек да, сөзсүз түрдө. Ошон үчүн биз 15% квота бердик. Ошо 15% квота менен 20 депутат келиш керек болчу. Тилекке каршы мынакей бүгүнкү күндө ошо жогорку кеңеште болгону 7-8% биздин ошо жаштар отурат. Жаштар отурат. Бирок алар деле көп учурда мисалы бир жаштардын көйгөйү менен кайрылганда ошолорго мисалы жардам кылгыла, же ошо жаштардын көйгөйлөрүн көтөргүлө деген учурларда алар айтышат, биз жаштардын атынан келген жокпуз. Алар партиянын атынан келишти. Алар партиянын атынан келишет дагы, анан айтышат, биз жаштардын атынан келген эмеспиз, биз партиянын атынан келгенбиз. Макул эмес, макул, анда биз жаш болсок, анан силерге жардам берели дейт. Бирок ошо жардамы деле аягына жеткирбей, жарым жолдо калтырып, өздөрү кызыкпайт ошол нерсеге. Жогорку кеңеште карасак, бүгүн мен билгенден 2-3 гана ошол даже бул куракта деле жок да. Мен билгенден Максат Кунакунов 26 жашында депутат болгон. Бакыт Калмаматов бир 28 жашында болгон ушундай да. Айтайын дегеним, эң негизги маселе жаштарга учурда Жанар Акаев мисалы үчүн жогорку кеңештин депутаты болуп жүрүп, өзүнүн жаштардын атынан алып жүрөт да, өзүнүн жыйынтыгын көрсөттү. Айтайын дегеним, Жанар сыяктуу дагы, Жанар бүгүн жалгыздык болуп атат да, 5-6 бала барса дагы көп нерсе өзгөрмөк да. Ошон үчүн мен ойлойм, жогорку кеңешке жаштардын квотасы бул эми убактылуу болсо дагы мыйзам чегинде киргизиш керек. Бирок мыйзам жазылган менен, бирок баары бир бүгүнкү күндө добуш алуу жыйынтыгы менен жаштарды алып келатат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жаштарды эгерде биз активдүү саясатка алып келебиз десек, ошол учурда мына бүгүн акыркы күндөрдө аялдарды квотасын аябай чоң талкуулашат, мисалы үчүн жакында эле Айнур Алтыбаева бул боюнча өзүнүн кечээ мен жакын окуп калдым социалдык сеттерде өзүнүн пикирлери боюнча. Ошого сыңарындай эле убактылуу болсо дагы 2020 дейбизби, эртең шайлоо келатат, жаштарга катуу туруп, мыйзамды шайлоо кодексиндеги өзгөртүүлөрдү карап туруп, жаштарды алып келүү керек. Ошентип 15% болобу. Алып келгенден кийин ал жаштар өзүн көрсөтүп, элдин пикирин өзгөртөт да. Ошон үчүн ар бир нерседе бүчүр алып бутуна турганга чейин мамлекет тараптан кандайдыр бир квоталар болгон бул жакшы эле көрүнүш. Рахмат. Анда эмесе азыр аудиторияга да, жаштарга, сиздерге да суроо берейин. Сиздердин байкооңуздар боюнча эми активдүү жаштарды чакырганбыз, атайын оюңуздарды айтсаңыздар. Азыркы учурда жаштар саясатка кантип аралашат? Көз карашыңыздарды айтсаңыздар. Байкап жүргөнүңүздөр барбы? Балким билими менен, балким таанышы менен, же башка жолдор менен? Азыркы учурда жаш депутаттар биз көбүнчө бирде талкууда ошол мыйзам чыгаруу органы боюнча сүйлөп атабыз, депутаттар боюнча. Ошол депутаттар азыр жаш дегенде эле ошол Жанар Акаев ушулар ойго келет да, сразу эле эң азыркы жаштардын бири Жанар Акаев. Ал өзүнүн ошол депутат болгонго чейин эле өзүнүн коомго өзүнүн пикирин билдирип, коомдо бир топ жаштар арасында, бир топ калк арасында өзүнүн аты чыгып калган адам катары, журналист катары ал коомдогу кайсы бир коомдук талкууларда өзүнүн пикирин билдирет, активдүү. Бирок анын ошол коомдук пикирде же болбосо кайсы бир көйгөйдү алып чыккан мезгилде ошол көйгөй чечилип атабы, мына ушул мени кызыктырат да. Рахмат. Анда эмесе бүгүн бизде эфирде партиялардын жаштар канатынан дагы келишкен. Сиздерге суроо, ушу сиздер саясий партияга кошулдуңуздар.
партия лидери сиздерди кандай критерийлер менен тандап алышкан? Саламатсыздарбы? Мен Атамекен социалисттик партиясынын мүчөсүмүн, атым Бектур. Эми ар бир жаран, Кыргызстан жараны каалаган партияга мүчө болууга укугу бар. Эми ал партияларда критерийлер жок болсо керек деп ойлойм. Кандайдыр бир критерийлер. Бирок идеологиялык багыт менен ошол адам партияга мүчө болоордон алдын ойлонуш керек. Кайсы идеологияны кармаган ошол партиянын программасы кандай, эмненин негизинде түзүлгөн партия, кандай критерийлер менен кармалып турат ал партия, ошонун негизинде түзүлөт. Жаштардын саясатка келүүсү кадимки эле Кыргызстан жарандары катары эле болот. Анын үчүн өзүңүн активдүүлүгүң, кандайдыр бир маселелерде өзүңөрдүн чечкиндүүлүгүңөр болуш керек. Кайсы бир инсан, Кыргызстандын жараны өзүнүн кесиби боюнча эгер реалдуу бир программаларды ишке ашыра алса, же болбосо мамлекетке салым кошо алса, ал саясатка келет. Саясат деген эмне? Саясат дегенде биз парламент эле иштебиз да, эми парламентке депутат болсоң, демек сен саясатка аралаштың деп. Жок. Саясат деген коомдо болуп жаткан ар бир көрүнүштөр булар саясат болуп эсептелинет да. Ошонун сенин кызыкчылыгыңа чечилиши, демек ошол саясатты сен утуп жатканыңдын белгиси. 2010 жылы биздин саясий партиядан 3 жаш активист барган. Жомарт Сапарбаев, Бакыт Калмаматов, анан Бейшеналиева Гүлзина болсо керек, фамилиясын адашпасам. 2015 жылкыда бүгүнкү күндө Айсулуу Мамашева депутат болуп турат. Кээ бир партияларда сөзсүз түрдө кармалат баланс. Жаштардын квотасы менен сөзсүз алып келинет, кээ бир партияларда каралбай калат. Мисалга ала турган болсок, Кыргызстан республикалык жаштар конгресси бар. Ар 2 жылда бир чогулат. Ошол ар областтардан барып туруп, адамдар ошол областтардан барган бир жаштардын атынан сүйлөп, башка нерселер кылат. Негизге алганда бар. Бирок мындай бир аз чаржайтыраак да. Ошондон бирдиктүү жаштар саясаты жок да. Бирок мындай негизинен алганда ар бир агентство дейбиз, башка нерсе ар ким өзүнүн баягы ишмердүүлүгүнгө тартканга аракет кылат, бирок бирдиктүү жүргүзгөн менимче жок. Жаштар албетте ушундай мыйзамдуу түрдө квоталарды берип бийликке барсын деп аракет кылганы мамлекет тарабынан жакшы болуп атат. Бирок партиялар тарабынан бурмаланганы өтө жаштарга минус болуп атат да. Анткени партиялар шайлоодон өткөнгө чейин мына биз жаштарды колдоп атабыз деп жаштарды кошуп өздөрүнүн катарына неметип атат, анан кийин эле сен бөлүнгөн территорияңдан аз квота алып калдың, аз добуш алып калдың деп туруп анан четке тегип койгону бул адилетсиздик болуп атат да. Мыйзамга дагы адилетсиздик кылганы болуп атат партиялар. Ошон үчүн мен ушул жаштардын көбүрөөк барганын мен дагы колдоймун, мен дагы замынага ошол эле учурда жана суроо берип кеттиңиз, жаштардын саясатка аралашуусу, анан кадр маселесинин өсүшү кандай болуп атат депчи. Чынында мен мына Ош шаар жаштар иштери боюнча комитетин мисалга алып кетсем, ушул баягы факты түрүндө пример да. Ушул жерде иштеп кеткендер бүгүнкү күндө президенттик аппаратта мына Сооронбек Калмаматович шаардык кеңештин депутаты болду, ошол жерде төрага болуп иштеп жүрүп, бүгүнкү күндө бир аймактык башкармалыктын жетекчиси, ошол эле өкмөттө иштеп атат. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров мамлекетти башкарууда өздөрүнүн салымын кошуп атат. Ошондой бир ар бир региондо бул Оштун примеринде кадр өстүрүүчү орган, институт катары болуп калды Ош шаар жаштар иштери боюнча комитет. Эми аудиторияга суроо сиздерге, мынакей биз көрүп эле жүрөбүз, шайлоо учурунда дайыма эле кайсы партия болбосун жаштарга басым жасашат, алар ар кандай жол менен пайдаланат деп айтсак деле болот. Кээ бирөөлөрү массовка катары, кээ бирөөлөрү үгүт иштеринде. Мына ушундай курал болуп калбаш үчүн жаштар эмне кылышы керек? Менин оюмча бул азыркы ошол шайлоодогу жаштардын курал катары колдонушу бул биринчиден ал жаштар ал партияда мүчө болсо дагы алар депутат боло албайт. Себеп дегенде алар азырынча ошол партияга мындайча айтканда бир иштеп гана берет да, убактынчалыкча. Эч качан депутат боло албайт. Себеп мыйзамда жок дегенде бир кандидат ошол партияга мүчө, партиянын мүчөсү жок дегенде 1,5 миллион сом акчасы болуш керек биринчиден мыйзам боюнча. Ошондуктан менимче азыр активист аябай коомдо бир абройго ээ болгон деле адам болушу мүмкүн, бирок ал жаш болгондугу үчүн эч качан депутат болбойт. Болгону ал баягы бир добуш топтоого ушундай моменттеринде гана жардам бергенге ушул курал катары пайдаланып калат да. Мисалы биз аракет кылып Улукбек Кучкоровго аябай чыкканбыз.
биз билгенбиз өтпөшүн деле, биз билгенбиз анын эмеси рейтинги өтө төмөн экенинчи. Бирок ишенич болгон, биз ак нерсеге өзүң каалаган нерсеңе аракет кылганчы, ошол нерсе болуш керек да. Жаштарды деле мисалы жаштар курал эле болуп атат, бирок ошол азыркы жаштар деле билип калды да, ким кандай иштейт, эртеңки күн кандай болот депчи. Бирок шайлоо системасы эме болгондуктан, бир аз бизде слабый болгондуктанбы, кайра эле ошол жүздөр келип атат да. Анан менин оюмча жаштар дагы деле курал болуп келе берет, эгерде ушул темпте кетсек. Ал үчүн дагы чоң бир чоң нерсе болуп кетпесе эле, менин оюмча, биздин баягы жаштар дагы эле курал боло берет. Эки жол менен болушу мүмкүн деп ойлойм. Биринчиси ошол партиянын лидерин аябай өзүнүн лидер катары, идеал катары туткандыгы үчүн, аны жакшы көргөндүгү үчүн, ушул татыктуу дегендиги үчүн болушу мүмкүн. Бекер болсо да иштеп берет. Ал эми экинчиси болсо, азыр жаштардын баарына акча керек. Шайлоо учурунда ошол үгүт иштерине катышкан жаштардын баарына акча төлөп берет. Силер ушундай добуш алып келип бересиңер, ушунча адам алып келип бересиңер, ушунча акча беребиз дегенде контракт түзүп, жаштарды ошол негизде иштетет. Ал жаштар ал партия лидерин колдобойт деле. Анын акчасын алып атат, ага акча керек, ошол үчүн дагы иштеп беришет жаштар. Биз адамды кээ бир кандидаттарды билебиз, алар мандат ала албаштын деле, бирок ошолорго жардам берип атабыз депчи. Ал мындай акча үчүн деле иштеген жаштар болушу мүмкүн, бирок ал мындай иш жүзүнө келгенде азыраак да. Анан дагы жаштар бир курал болуш үчүн ошол шайлоо учурунда жанагы партиянын мүчөсү болуш үчүн баягы 15% жаштар болуш керек деген жерин эмес, ошол жерин жанагы фракцияда жогорку кеңеште мандат алганда 15% жаштар болуш керек деген ошол мыйзамды ушундай түрдө өзгөртө турган болсо, ошондо жаштарда чыныгы бир умтулуу болот да, ал курал катары болбойт да. Кылганым партия үчүн, эл үчүн, үйрөнгөнүм өзүм үчүн деген деле бир жаштыкта бир принцип болот да. Чындап эле мисалы студентсиң да, мисал үчүн студентсиң, окуяң бүттүң, сразу депутат болгонду баарынан эле колунан келе бербейт, баарын жөндөп тура келе бербейт да. Мисалы үчүн канчалаган жаш депутаттарды көрдүк да биз. Бирок билесизби, жаш туруп депутат болдуң, 20 жашында дейли, мисалы үчүн бир сазсыз депутат болдуң, 25-ке чыктың. 26 жашта сен кайсыл жерде иштей аласың? Вице-мэр болуп иштей албайсың. Статусуң мындай туура келбейт да. Кээде мындай оматты деле Кудайдан сураганда жашоомдун экинчи бөлүгүнө бер деп сураган жакшы экен да. Себеби жаш депутаттардын бүгүнкү тагдырын көрүп, кээде мына ойлонуп каласың да. Айтайын дегеним, мен бүгүн көбүрөөк жаштарды мынага чакыргым келет да. Тепкич менен чыксак жакшы болот. Мисалы үчүн специалист бол, одан кийин ведущий специалист бол, анан главный специалист бол, бөлүм башчы бол. Ошентип кеткенде эле бир жакшы жактай сезилет да. Себеп дегенде парашют менен түшүп калган көптөрдү көрдүк, тааныш билиш, бирок алар көп кыйналат да. Ошон үчүн кээде мындай жаштардын оюн угуп, мен чындап эле сразу депутат болуп эмес, булар деле Кудай буйруса убагы келгенде бир партиянын лидери болот, же партиянын беделдүү бир инсаны болот да. Анын артынан жаштар келет. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бүгүнкү күндөгү бүркүрөп турган саясатчылар арыйт. Алардын ордуна биз басабыз. Болгону маселе ошого биз даяр болуп баруу, бул маанилүү маселелер экен да. Бирок ошого карабастан албетте мыйзам деген балдар туура айтат. Тизме деген бар да, анан коптуу тизме деген түшүнүк бар да. Ал деген ошол шайлоодо барганда кандай болсо, шайлоодон кийин дагы ошондой тизме сакталат деген сөз да. Бүгүн ошондо катуу тизме боюнча көп сунуштар айтылат да. Эгерде ошол катуу тизмени биз эгерде көзөмөлдөй алсак, ошол мыйзам менен беките алсак, анда ректор айтты да, чындап эле партиялардын айланып өтө турган жолдору аябай көп да, мыйзамдычы. Ошол маселелерде мен ойлойм, бир жаштардын чындап ошол жерде өкүлүбүз отурсун десе, анда ошол жолго барышыбыз керек. Анда эмесе азыр бизде атайын даярдалган инфографика бар эле, ошого кезекте берели, андан кийин талкууну улантабыз. Статистикалык маалымат боюнча өлкөдө 1.700.000 тегерегинде жаштар бар. Бул калктын 31%-ын түзөт. Жогорку кеңештин депутаттарын жана президентти шайлоо жөнүндөгү мыйзамда жаштар 21 жаштан жогору болсо шайлоого катыша алышат деп жазылган. Жаштардын курагы 14 жаштан 28 жашка чейин деп айтылат. Учурда жогорку кеңеште бир дагы 21 жаштагы депутат жок экени белгилүү. Расмий маалыматтарга караганда 2015 жылы Кыргызстандын жалпы айылдык кеңештеринде 694 жаштар депутат болуп шайланышкан.
Мынакей азыр инфографикада көрүп алдык. Чындыгында эле бүгүнкү күндө жогорку кеңеште бир дагы ушул жаштардын өкүлү жок эсеп экен деп койсок дагы болот да. Сиздердин пикириңиздер кандай? Эмне үчүн? Балким жаштарга тажрыйба жетишсизби? 2015 жылкы шайлоодо азыр жаштар курал болду же жанагындай шайлоолордо курал болуп жатабы деген суроо. Акыркы парламенттик шайлоодо жалпы элди эле курал кылып алышты да. Саясий күчтөрчү, ачыгын айткандачы. Бүгүн парламентте басымдуу мугалимдер жок. Бүгүн парламентте басымдуу медицина кызматкерлери жок. Бүгүн парламентте интеллигенттер өтө аз. Бүгүнкү парламент базарчылар, бизнесмендер, бандиттер менен толду да. Демек, элдин аң сезими ошол деңгээлге барып калган мезгилде шайлоо өттү. Кризис мезгилинде болду, элге акча керек мезгилде болду, ошол мезгилден пайдаланып кала алды да мындай күчтөрчү. 2015 жылкы шайлоо ачыгын эле айтканда акчанын күчү менен, финансовый маселенин күчү менен өткөн үчүн өтө коркунучтуу парламент да бүгүнкү парламент, ачыгын айтайын. Анткени кандай маселе, жакшы маселе болсо да, жаман маселе болсо дагы мындай дүңүнөн кабыл алып беришет. Эч кандай кайчы пикир өтө аз, 1-2 депутатта болушу мүмкүн, бирок алардын деле таасири болбой калат. Ошон үчүн мамлекетте бир аз чайпалуу болгон. Кандай десем, жылуу маселеси өсө турган мезгилде, 2015-тен 20 жылга чейинки өсө турган мезгилде өсүү процессибиз өтө аз болду. Анан жаштардын квотасын кармабай, жаштардын кээ бир маселелерин чечип берсе болмок да. Бүгүнкү өкмөт, бүгүнкү парламент, бүгүнкү бийлик өкүлдөрү мисалы берген убадаларынын бирин да каткара элек да. Мисалы жаштарга тиешелүү ошол эле мамлекеттик ипотека дейбиз, Президент сүйлөсө деле ошол жөнүндө сүйлөйт, өкмөт сүйлөсө деле ошол жөнүндө сүйлөйт, парламент сүйлөсө деле ошол жөнүндө сүйлөйт. Бирок бүгүн эмне болуп атат? Дагы деле ошол жаштарга мамлекеттик ипотека берилбейт. Анткени андагы критерийлер туура келбейт. Айлык акың 30 000 сом тегереги деп жатпайбы? 30 000 сомду бүгүнкү күндө шаардын мэри деле албаса керек деп ойлойм да. 30 000 сомдун тегерегинде айлык алынбайт. Айлыктар 26 000 сом деген жок, аклат, мына жаш дарыгерлердин аклаты 5 000 сом да. Ошону 1000 сом кошуп 6 000 сом кылып койгонго деле кудурети жетпейт. Анткени бүгүнкү парламент өтө чабал. Эгер күчтүү парламент болгондо күчтүү өкмөт болмок да. Күчтүү өкмөт болсо биздин экономикабыз тезирээк өнүкмөк. Айрым саясий партиялардын жетекчилеринин дагы сөздөрү бар. Жаштарды эгерде биз депутат кылып бийликке алып келе турган болсок, аларда тажрыйба жок. Чындыгында эле жаштарда тажрыйба жокпу? Балким татыктуу ошол депутат болуп бара турган жаштарыбыз жок. Сиздердин оюңуздар боюнча кандай? Негизинен азыр жанагы статистикалык маалыматты эле алып карабадыкпы? Айылдык кеңештерде жанагындай квота койгон эмес да. Жашсыңбы, карысыңбы катыша бер деп. Ал жерде партиянын системасы дагы жок. Ошон үчүн жаштар өздөрү активдүүлүгүн көрсөтүп, жаш депутаттардын көбөйгөнү байкалды да. Значит, бул дагы мүмкүн, наоборот, жогорку кеңешке жаштарга баруусуна квота коюп, наоборот, чектеп аткандар. Мүмкүн жаштар күчтүү чыкса, мүмкүн көбүрөөк квотага жетишмек. Анан партиялык системанын бир дагы кемчилиги бар экен. Бир мисалыга мына Баткен, чек аралаш аябай алыс аймакта көп көйгөй бар жерлерде депутат чыкпай калат экен дагы, ал жерден эч ким кабар албай, ал жактагы маселелер жогорку трибунада айтылбай калат экен дагы, ал жердеги маселелер чечилбей жүрө берет экен да. Ошон үчүн негедир ушул маселеге дагы көңүл бурушубуз керек экен да келечектечи. Анткени ушул карапайым калктын арасынан дагы акчасы жок болсо дагы депутат чыгыш керек деген бир принцип болуш керек да. Жаш кары дебей болгон жакшы дебизчи. Анткени жаштар деле жаш десе эле баары эле мыкты эмес, кары десе баары эле опытный эмес да. Бирок тилекке каршы эми шарт ушундай болуп калды, аргасыздан баягы квота болуп атат да. Азыр квота азыркыда сакталса деле бир аз өзгөртүү азыр 1-2 депутаттар сунуштап атат, баягы пофамильно тандай турган кылчы. Менимче ал система да жакшы да. Анткени фамилиясына карап тандаса дагы чындап билинет да кимдерди алып келе алабызчы. Ошол нерсеге келсек, менимче жакшы болот деп ойлойм. Анан жаштардын катышуусу боюнча ошо шайлоодо башка процесстерге катышкандачы, жаштар бул өзү кадам да. Эгер политология башка деметсеңер, бул биринчи адам шайлоочу болуп катышат. Андан кийин агитатор жана башка кылып мындай тепкичтерден өтөт да. Кеп алар кандай деңгээлде курал болуп калат, алардын аналитикалык бир ой жүгүртүүсүнөн көз каранды да. Эгер процесстерди түшүнгөн, грамотный балдар болсо, алар эч качан курал болбойт эч кимгечи. Эч нерсеге алданбайт да, мындайча айткандачы. Ошондуктан жаштар менимче көбүрөөк ошол өздөрүнүн баягы саясий аң сезимин көтөргөнгө аракет кылыш керек да. Анан жаштар келиш керек, жаштар айтыш керек. Бул Байке туура айтты. Анын
мисалы мен 22 жаштамын, буюрса 22 жашка чыктым. Мен азыркы учурда жогорку кеңештин депутаты катары өзүм эч качан элестете албайм. Сонбайк айтты, бардык тепкичтен өтүш керек, бар нерсени көрүш керек. Жаштар дагы аябай оңой бурулуп кетет. Мен университеттин деңгээлинде, Ош шаарынын деңгээлинде кичине бир аз болсо дагы жаштардын саясатына бир аз катышып жүрөм. Анан аябай көрүп эле жүрөбүз да, аябай тез эле оңой эле бурулуп кетебиз биз жаштарчы. Кайсы бир жөнөкөй мындай жалган убадалар менен дейбизби, бир кичине бир кызыкчылыктар менен дейбизби. Ар бир качан гана ошол азыркы парламенттин биз функциялык активдүүлүгүн же болбосо алардын азыркы иштеп аткан иштерин сөз кылганын алдында ошол биз баягы өзүбүз берген добушка жооп беришибиз керек да. Мисалы мен акыркы шайлоого катыштым, президент шайлоого. Мен добушум аябай мындай чоң жоопкерчилик катары кабыл алдым да. Мен тилеймин, мен ушул ой менде, ушул сезим менде ар дайым болсо экен депчи. Мен добушум өзүм аябай чоң жоопкерчилик катары кабыл алдым, хотя менде бир добуш. Эгерде бир партия чоң саясатка аттанып жатса, ошол партиянын өзүнүн келечек платформасы менен биз таанышышыбыз керек да. Кандай программасы бар, кандай платформасы бар, эртең алар 5-6 жылдын ичинде Кыргызстанга эмне жакшылык кылып бере алат, кандай бир өзгөрүүлөр жасап бере алат. Мисалы үчүн туризм тармагында, мисалы үчүн билим берүү тармагында, мисалы үчүн энергетика тармагында, коопсуздук, чек ара тармагы боюнча кандай платформалар бар, кандай ойлор бар, кандай реформалар бар. Ошону таанышпай жатып туруп, только лидери баягы элге таанымал болсо, рейтинги жогору болсо, анан кийин акчасы көп болсо, ошого азгырылбастан келечек үчүн эмне жасап бере алат, кандай программалар бар, кандай идеялар бар, ошого көңүл бурушубуз керек деп ойлойм келечекте жаштар. Рахмат. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеште болбосо да шаардык кеңеште жаштар бар экен, депутат катары. Сиздердин пикириңиздер, байкооңуздар боюнча алар өзүнүн активдүүлүгү же болбосо өзүнүн билими менен келгенби, же арасында байлардын адамдары же болбосо таанышы менен келгендер дагы барбы? Биздин Ош шаарын ала турган болсок, акыркы ошо шаардык кеңешке шайлоо болгондо менимче мурдага караганда тенденция бир аз жакшыраак өзгөрдү. Анткени мисалы кандай айтсак, таанымал адам жаштарды, мисалы Соннеке, берки Акмарал же да башка жаштарды тартканга аракет кылды да, партияларчы. Анткени ал жаштар башка калган жаштардын арасында мындай таанымал, белгилүү болуп калган жаштар болчу да. Менимче бул тенденция жакшыраак өзгөрдү. Анан азыркы учурда билбейм, чынын айтам, жаш депутаттар кимдер экенин билбейм шаардык кеңештечи. Анан ал жөнүндө айтыш кыйын. Бирок тенденция негизге алганда бир аз өзгөрдү да. Бул дегени жаштар менен кичине эсептешип атат деп деле айтсак болот да, анткени ушундай жаштар тарта баштады. Балким кийинкисинде да көбүрөөк ошол мындай жаштарды көбүрөөк тартаттыр. Балким эгер бул биздин талаптан көз каранды да. Эң жаш депутат мен болчумун да. Эң жаштыгына карабастан ошол мезгилдеги шаар жетекчилиги бир 3-4 аябай бир шаардын кызыкчылыгына каршы келе турган маселелерди алып чыккан, принципиалдуу. Ошол эле авто рынокты сатам депчи, муниципалдык базарды жеке колго өткөрөбүз деп бир чыкты. Кийин $47,000 бир жол тандап алам деп чыкты бюджет эсебинен. Ошондо депутат катары мындай өзүм позициямды билдирейинби же жогорку коллегаларым көп суранды да, чоң жаш депутаттар тимеле койчу эми Сонунбек, эми бул ушундай алат экен, кылат экен депчи. Менде ушундай карма каршылык турду. Мен жаш болсом, артымда жаштар карап турса, жаштардын атынан жүрсөм бул жерде, жаштардын ишенимин актайынбы же ошол коллегаларым макул болуп калайынбы депчи. Ошол жерде бир гана маселе болду. Ошол жаштардын атынан келгендиги үчүн ошол маселени акырына чейин көтөргөнгө туура келди да. То есть жаштар мага чоң дем берди. Ошо шаардык кеңеште ушунчалык көтөрүп, анан жыйынтыгында жеңип мен көтөргөн маселе кызыкчылыкты эл тарабынан чечилгенден кийин шаардык кеңешинге жаштар болгон кызыгуусун көп байкадым да. Кийинки шайлоодо жаштар аябай көп катышты. Мен ойлойм, кайсы бир деңгээлде ошого салым болду. Демек, мурун шаардык кеңештин жаштар көп кызыкчу эмес. Бүгүн мен эсебим боюнча бир 7-8 бала, жаш балдар жүрөт эмне. 28 өссө дагы 35 жашка чейинки 7-8 бала жүрөт да. Ошолор сессияны карасаңыздар, ошолор көбүрөөк сүйлөйт. Айтайын дегеним, жашпыз да, биздин жогото турган нерсебиз жок, же бала чакабыз чоңое элек, алар эртең кызматка коебуз деп бийликтин көзүн карабайбыз да. Бийлик жаштардын ушул жагын пайдаланса болот. Жаштар таза болот, тартынбас, коркпос болот да.
35-40 чыккандан кийин ойлоно баштайсың, тим эле койбоймбу депчи. Ошондой курактагы жаштардын энергиясын бийлик эгерде өлкөнү өнүктүрөм десе, жаштарга пайдаланыш керек. Ушул жакшы жактары болот. Жаштар комитетине туура болгонго чейин 3 жыл шаардык кеңеште жетектөөчү адис болуп иштедим да. Ошол жерде сессияларга катышып, сессияларды өткөрүп, отурумдарды өткөрүп, процесске катышып калдым. Ошол жерде чынында жаштардын идеялары дагы башкача да, баягы келечекке умтулган аракеттери башкача. Анан чынын айтсам, мына муниципалдык аймактык башкармалыктардын түзүлүшү бул мурда коомдук башталышта болгон болсо, азыр мамлекеттик муниципалдык кызматкер болуп, өзүнчө структура болуп, мэриянын алдындагы муниципалдык ишкана болуп түзүлдү да. Бул деле ушул жерде Каримбеков Абдисаид деген жаш депутаттын идеясы болуп, ошол комитет иштеп чыгып, жоосун неметип, акыры иш жүзүнө ачты да, мына мэрдин колдоосу менен. Ошол сыяктуу сессияларда да абдан жакшы пикирлеrini, анан сын пикирлерин дагы коркпой эле катуу эле айтышат. Көп эфирге чыкпаса дагы, бирок ошол 5-6 жаш депутат өзүнүн позициясын, өзүнүн эмесин постоянно билдирет да. Менин оюмча, жаштарга квота берүүнүн кереги деле жок. Себеби дегенде, азыр депутат болууга татыктуу жаштар жокко эсе деп ойлойм. Мисалы үчүн сиздер айтып аткандай эле, тажрыйбасы жок алардын. Аларды алып келип эмне кылабыз? Мисалы үчүн мен бүгүн көрүп калдым, ток-шоудон 21 жашта депутат экен. Ал сүйлөп атат. Я процитирую слова. Айтып атат, депутаттар жаман эмес, депутатты жаман кылган эл деп атат. Бул эмне деген? Ушундай ой жүгүртүүсү менен депутат болгон 21 жашында болуптур депутат. Мен тажрыйбасы дагы жок. Бул кандай болбосу керек деп ойлойм. Биз билимдүү жаштарыбызды тажрыйбасы жок болсо дагы балким келечекте тажрыйбалуу болот деп алып бара албайбыз. Ага эмне тоскоол болууда? Мыйзамыбыз бар. Мисалы үчүн 15%, 20% жаштар болуш керек, ал жакта 21 жаштан жогору. Буга эмне тоскоол болууда? Рахмат, мен кыскача айтып коеюн. Мен жанагы эле принциптемин. Ал кедей болобу, аял болобу, эркек болобу, жаш болобу, ал элге күйүп, элге кызмат кылып, элдин алдында кадыр баркка ээ болуп, элдин кызыкчылыгын коргой алса, ошол бир чекедеги район болобу, акчасы жок болсо дагы депутат болуш керек да. Бирок азыркы партийный системанын андай карапайым эл депутат болгонго шансы жок да. Айтайын дегеним, эң негизги маселе бийлик жаштардын жакшы эмоцияларын, жакшы энергияларын пайдаланам десе, анда конкреттүү, каттуу тизме кылып, жаштарды, ошол жаштар көрсөткөн, жаштардын алдында ушул жаштардын лидери деген жаштарды тандап алып, ошолорду квота жылына алып апарыш керек. Жасалма жол менен болсо дагы. Ошол жаштар анан өзүнүн жыйынтыгын, өзүнүн мөмөсүн берет. Себеп дегенде, чындап айтканда, мына шайлоодо катышып жүрөбүз, сиз деле, биз деле көрүп атабыз да. Эл акчаң болбосо бүгүн добуш бербей атпайбы? Маселе ошондо. Жаштарда ал акча жок болуп атпайбы? Ошон үчүн, значит, де факто ушундай откандан кийин маселени биз башка жок жалын өтүш керек. Ошон үчүн квота маселесин мен ойлойм каттуу тизме менен киргизиш керек. Квота боюнча, Кыргызстан боюнча мен мисалы үчүн чын айтайын, 21 жаштан 28 жашка чейинки Кыргызстандын деңгээлиндеги мындай мыкты жаштар саналуу эле гана да азыркы күндөчү, белгилүүлөр. Шаардын деңгээлинде башка болушу мүмкүн, бирок баягындай Кыргызстан деңгээлинде саналуу. Биз жаш депутат деп жүргөндөр, биз мындай аке катары көргөндөр, булар азыркы критерий боюнча алсак, алар жаштардын катарынан чыгып кеткен адамдар да. Жаштар айтып атпайсызбы, саясатка кантип аралашыш керек деп? Жаштар саясатка аралашыш үчүн биринчи билим алыш керек. Жаштар биринчи аң сезимин өстүрүш керек. Жаштар биринчи ошол талаптарга даяр болуш керек. Ошондо гана. Анан экинчи маселе бул эл ошол жаштарды тандап алыш керек. Парламентке жана эки сөздү айта албаган адамды эмес, ошо билими бар, өзүнүн тажрыйбасы жок болсо да аң сезими жогору жаштарды, ошол жерден тажрыйба ала турган, өзүнүн жөндөмү бар жаштарды эл тандап алыш керек. Андай жаштар кээ бир партияларда болду. 2015-жылы тилекке каршы элибиздин тандаган парламенти ушул болуп калды да. Демек, бирок муну менен токтоп калбаш керек. 2010-жылкы парламенттик шайлоо пачкалаган бюллетендерди таштамай болсо, 2015-жылкы парламенттик шайлоо пачкалап жаштарды алып кирмей болду да. Университеттин деканы, ректорлордон баш болуп, бусиктерге салып алып, пачкалап жаштарды алып кирип бир партияга таштаткан мезгил болду. Ошого жол койгон бул жаштар болду да. Демек, ошондой мезгилдерде өзүбүздүн позициябызды билгизип, өзүнүн аң сезимибизди жогору экенин көрсөтүп, макул алардын деле айтканын кылып киргенден кийин урнада сени ким көрөт? Өзүң каалаган акылың жеткен партияга добуш бергенге аракет кылайлы да.
Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, жарым саат бою сиздер ачык талкууга күбө болдуңуздар. Биз бүгүн шайлоодо жаштар квотасы сакталып жатабы деген теманы талкууладык. Өзүңүздөр көргөндөй эле шайлоодо жаштар квотасы дээрлик сакталбай эле жатат. Ал эми бул квота сакталышы үчүн эмне кылыш керек? Бул баарысы жаштардын өзүнүн колунда. Андыктан сиздерди биз жакшы үмүт менен келечекте билимдүү, жаркындуу Кыргызстанды түзөт деген жашнакай ураан менен эфирди аяктап отурабыз. Кийинки берүүлөрүбүздө жолугушканча аман болуңуздар.